Эрлан Андашев 10 жыл аралык Америка Кошмо Штатында жашаганы менен бүгүн биринчи жолу чоң масштабтагы концерттин өткөрүүдө. Чикаго шаарындагы концерт болуучу жай өзүңүздөр көргөндөй окуу имаратынын актовый залын тандап алган. Ал эми ал концертти чыгармачылык достору менен биргеликте техникалык жагын америкалыктар өздөрү колго алууда. Анда кеттик, биргеликте сиздер менен концерт көрөбүз. Ria системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. Ria системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк, чексиз которуулар. Негизи биринчи жолу ушундай условия менен концерт берип атабыз. Анткени бул жакта кичине условия башкачараак экен. Кыргызстанда болсо үйдөн даярданасың баарын. Биз азыр Чикагода жашабагандыктан биз Синсинати шаарында жашайбыз да. Канча саат алыс жерде? Бир 5 саат. 4,5 сааттык жол. Эрлан байке менен бир тойдо таанышып калганбыз. Ушул жерде тойго барганда мен дагы конокко баргам. Ошондон кийин вот недавно өзүнүн концертине чакырды. Мен үчүн бул аябай кандай айтсам, толкундануу болуп атат. Ушундай чоң сахнада көп элдер менен чыгып Эрлан байке менен ырдаганга Кудайым буюрса дагы чыгармачылыктарды чыгарабыз. Эмне ырдап карасыз? Бүгүн орусча, анан жана арабча ырдайм. Потому что кыргызча бар эле кыргызча ырдалат, кичине разнообразие болсун деп арабча менен орусча ырдайбыз. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардга терең ыраазычылык билдиребиз. Даярданып атабыз. Көрүп аткандай эле мына залда азыр репетиция кылып атабыз. Экинчи блоктон кийин чыгабыз. Бул номер дагы өзгөчөлүгү, бул Кыргыз Америкага чейин келип костюмдарыбызды алып келгенбиз, бияктан билеп. Анан даярдык жакшы. Биздин бул Лам деген досубуз Вьетнамдан болот. Бизге биздин командабызга кирип азыр билеп атат. Билеп жаткан кези. I feel very happy. Кыргыз маданиятын өйрөнгөнүмө кубанып жатам. Биз бир тилде сүйлөбөсөк дагы, маданиятыбыз башка болсо дагы бир тилде сүйлөйбүз. Ал бий тили. Кыргыз бийин бийлөө мен үчүн сыймык. Yeah, that's why we're here with them, and I'm very happy to learn more about Kyrgyz culture.
Навамед медициналык борборуна кош келиңиздер. Бир нече тилде сүйлөйбүз, 2 багытта кызмат көрсөтөбүз. Дартты аныктоо, дарылоо жана гинекологиялык бардык дарылануу текшерүүлөр көрүнүү үчүн сайтка кирип, телефон чалыңыз. Навамед тажрыйбалуу доктурлар менен ден соолугуңузга кам көрүңүз. Концерт аябай мыкты деңгээлде өтүп атат. Мен өзүм бүгүн Филадельфиядан бери келдим. Өзүм да чогуу эле өзүм жалгыз эле келбестен достордун чакырып башка кечке эле жумуш деп жүрө бербей, эс алалы, көрөлү деп Эрлан байкени сыйлайбыз. Эрлан байкен көптөн бери баягы чогуу бири-бирибизди көргөн жерин сыйлап. Ошол бүгүн эл аябай көп болду. Зал толду. Почти толду десек болот. Анан почти көп эле штаттан келди. Бир 10 штаттан келген окшойт. Нью-Йорктон ошондой эле Чикаго, Гая деген шаарлардан келишти. Концерт аябай жакшы өтүп атат, живой болуп атат. Эң баягы жеричи. Ошол анан баягы элдер дагы кечке бул жакта иштеп, бул жакка концерт келгенде өздөрүн кой беришти, өздөрүн кой берип, баягы Кыргызстандагыдай сезип, бийлешип, ортого чыгып, кичинекей балдардан баштап апабызга чейин, апаларга чейин бийлеп, аябай шаңдуу турат атат. Ал үчүн мекениңди сүйүп ойгон, жеңишке жете алабыз эңсеп жүргөн, элиңди жан дүйнөңдү кенен койсоң, тар жолдо тайгаланса канча жандың, багыттан алга деген чарчабаган, көрөбөз аргадан да коштоп жүрөт. Элдин кабыл алуусу кандай болду? Неге буга чейин Чикагога койгон эместер? Ошол күн келдик болчу да. Эмне болду бул күн? Бүгүн ушул күнгө туш калды. Достордун, ошо Эрмек Нурбаевга да рахмат. Ушул адамдын мотивациясы менен концерт коелу деген эмеси менен коюлуп калды буюрса. Биринчи бөлүктө эле тердеп чыгып турсуз го, энергияң бар. Бул эми баягы мындай бир айтып бергис бир рахат да. Америкада алгачкы концертке даярдык катуу болуш керек бирок. Жакшы, ооба, буюрса. Аябай сезимдериңиз менен бөлүшүп. Кичине Бишкекке концерт койгондон бери бир аз опыт пайда болуп калып, эметте ошочу жардам берип атат. А так, если бул концерт биринчи болсо, аябай кыйын болмок. Ошо Бишкектен кичине бир аз опыт болуп калды окшойт. Көрүү маданияты эки башка эмеспи же кандай? Маданияты эки башка эмес, ошол эле кыргыз эл. Биз баягы кыргыз эли ай барып жашап алсак деле, ошол эле кыргыз эли да. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Концерт аябай жогорку деңгээлде өтүп жатат. Кыргыз ырларын сагындык. Бул жакта 1,5 жылдан бери иштеп эмгек кылабыз. Буюрса эң жогорку деңгээлде өтүп жатат. Жагып атат концерт. Эрлан байкен концертин атайы алыс жактан бери келдик. Ошо күтүп. Ошо көңүлүбүз жакшы, концерт жакшы. Эмнеге мындай концерттер сагынат? Кыргыз жерим деген жакшы чыгармалары бар, Кыргызстан жөнүндө жакшы чыгармалары бар. Ошол ырларды угуп, кичине өзүбүзгө энергия алып алалы деп келдик. Учагымдан